Саламатсыздарбы? Окуучуларга креативдүү тапшырмаларды кантип даярдасак болот? Тапшырмаларды даярдоо үчүн Wizer сайтын иштетебиз. Wizer сайтын иштетүү үчүн Google Chrome'ду ишке киргизебиз. Андан кийин адрестик жолчого сайттын адресин жазабыз. Сайттын адреси wizer.me деп жазып Enter клавишасын басканыбызда сайттын башкы бети төмөнкүдөй болуп ачылат. Бул жерден биз биринчи кезекте сайтка катталуу керек. Сайтка катталуу үчүн Get started, it is free, начать это бесплатно деген баскычты тандайбыз. Сайтты орусча которуп алып иштесек да болот. Орусча которуп алып иштөө үчүн бул жерде перевести эту страницу деген баскычты басабыз. Андан кийин бул жерден русский дегенди тандасак, сайт орусча которулат. Сайтка катталуу үчүн начать это бесплатно деген баскычты тандайбыз. Тандаганыбызда бизден төмөнкүдөй бет ачылат. Бул жерден я учитель дегенди тандайбыз. Андан кийин электронный адрес деген жерге өзүбүздүн электрондук поштабызды жазабыз. Пароль деген жерге 8 символдон аз болбогон пароль ойлоп жазабыз. Повторите пароль деген жерге кайра ошол паролду кайталап жазып, зарегистрироваться деген баскычты басып, сайтка катталабыз. Google аккаунт аркылуу да катталсак болот. Google аккаунт аркылуу катталуу үчүн подключиться к Google деген баскычты тандайбыз. Тандаганыбызда биздин аккаунттар чыгат. Бул жерден өзүбүздүн аккаунтты тандап коебуз. Тандаганыбызда биз сайтка катталып, төмөнкүдөй бет ачылат. Бул жерде өзүбүздүн сайтка катталгандагы аккаунттун белгиси чыгып калат. Бул жерден стрелканы басып настройка кылып алсак болот. Профилибизди settings, башкача айтканда настройки дегенди тандап, мой профиль дегенди тандап профилибизди настройка кылсак болот. Бул бетти дагы орусча которуп алсак болот. Ал үчүн перевести эту страницу русский дегенди тандап коебуз. Тапшырмаларды түзүү үчүн создать рабочий лист дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда төмөнкүдөй бет ачылат. Бул жерден титульный листтин дизайнын өзгөртүп алсак болот. Эгерде ушундай жарыялар чыгып кала турган болсо, бул жерден X-ти басып жаап койсок болот. Сол тарабында выберите дизайн дегенде ар кандай дизайндарды сунуштайт. Өзүбүзгө жаккан дизайнды тандайбыз. Азыр бул жерден ушул дизайнды тандайм. Тандаганыбызда бул жаккандагы обложкаларды сунуштайт. Бул жерден ушул обложканы тандайм. Тандаганыбызда ушундай болуп ачылат. Бул жерге you title her деген жерге аталышын жазып коебуз. Мисалы математика деп жазалы. Математика деп жаздык. Бул жерде шрифттин түсү сары болуп турат. Өзгөртүп койсок да болот. Ал үчүн цвет деген жерден түстөрдөн тандап коебуз. Мисалы бул жерден кара түстү тандайлы. Кара болуп өзгөрдү. Бир аз төмөн түшсөк, шрифт деген бар. Бул жерден шрифттерди тандап койсок болот. Бассак ар кандай шрифттер чыгат. Ушул жерден өзүбүзгө жаккан шрифтти тандайбыз. Андан кийин тапшырмаларды түзүү үчүн төмөн жакта добавить действие деген бөлүмүндө бир канча тапшырмаларды сунуштайт. Бул жерден биз открытый вопрос дегенди тандайлы. Ачык суроо. Открытый вопрос деген тандаганыбызда төмөнкүдөй болуп чыгат. Бул жерден введите вопрос для студента деген жерге биз суроону жазабыз. Бул жерден шрифти полужирный кылсак болот, курсив менен жазсак болот, астын сызып жазсак болот, суроого сүрөттөрдү кошсок болот, ссылкаларды кошсок болот, жана башка. Бул жерди басабыз, сурооду жазабыз. Мисалы биринчи баскычтагы амалдарга кайсы амалдар кирет деп жазып коебуз. Төмөн жака инструкция деген жерге ушул тапшырманын аткарылышы боюнча инструкцияны жазып койсок да болот.
жазбай койсок да болот, себеби бул жерде не обязательно милдеттүү түрдө эмес. Андан кийин инструкция по записи деген бөлүгүндө биз ушул тапшырманын инструкциясын голосовой түрүндө жазсак да болот. Ал эми видео түрүндө жаза албайбыз, себеби видео түрүндө жазуу үчүн акы төлөшүбүз керек. Андан кийин төмөн жакта размер ответа средний 4 стройки деп турат. Демек окуучулар 4 сапка чейин жооп жазганга мүмкүнчүлүк болот. Бул жерде басып туруп 8 строкага чейин кошсок болот. Азырынча бизге 4 сап жетиштүү. Суроону жазгандан кийин бул жерден сделанный, башкача айтканда дон дегенди басып коебуз. Биринчи тапшырмабыз түзүлдү, мына ачык суроо. Андан кийин экинчи тапшырма большой выбор. Бул тесттик суроо сыяктуу. Большой выбор дегенди тандаганыбызда төмөнкүдөй болуп чыгат. Бул жерде введите вопрос для студента деген жерден кайра дагы биз суроону жазабыз. Мисалы 2 көбөйтүү 4төн 1 деп жазалы. Барабар 2 көбөйтүү 4төн 1 барабар. Төмөн жактан инструкциясын жазыштын кереги жок. Введите ответы и выберите правильный деген жерден биз жоопторун жазабыз. Асы мисалы биринчиси 1, экинчиси 2ден 1, Ссы 2. Дагы вариант кошо турган болсок, добавить еще один ответ дегенди бассак, вариант кошот. Д варианты 0,5. Дагы ответить еще один ответ дегенди басып, бир канча варианттарды кошуп алсак болот. Андан кийин бул жерде азыр сделанный деген баскыч активдүү эмес болуп турат, себеби биз туура жоопторду белгилеген жокпуз. Бул жерден биз жоопторго дагы сүрөттөрдү кошуп койсок болот. Ушул сүрөттүн белгисин басып туруп ар бир жоопко сүрөттөрдү дагы кошууга болот. Бул суроодо туура жооп, азыр бул жерде жооптор туура эмес болуп калыптыр. Бул жерде мисалы 2ден 1, андан кийин бул жерде 0,5 болуш керек эле. 2ден 1 туура, 0,5 дагы туура. Бул жерде бир канча жооптор туура болсо, ошолордун баарын белгилеп чыгышыбыз керек. Эгерде бир гана жооп туура болсо, ошол бир гана жоопту белгилеп коюшубуз керек. Андан кийин сделанный дегенди басабыз. Мына экинчи суроо дагы түзүлдү. Кийинкиси бланки дегенди тандайбыз. Бланки дегенди тандагандан кийин бул жерден биз калтырылган сөздөрдү жазуу тапшырмасын берсек да болот. Бул жерге суроону жазабыз. Мисалы бирге жана өзүнө бөлүнгөн сандар жөнөкөй сандар деп аталат. Жазгандан кийин точка коюп, экинчи сөз сүйлөмдү дагы жазалы. 2ден көп бөлүүчүсү бар сандар курама сандар деп аталат. Жазгандан кийин бул жерден биз сөздөрдү жашырып коюшубуз керек. Ал үчүн клик word bank деген көзөнөкчөгө тичка коебуз. Андан кийин бул жерден текстти белгилейбиз. Бул жерден blanket дегенди
Бул жерде туура эмес болуп калыптыр. Бул жерди өчүрөбүз дагы. Туура эмес жазып коюпбуз. Калтырылган сөздөрдү тапкыла деп коелу. Андан кийин бул жактан нажмите банк слов дегенге галочка коебуз. Андан кийин бул жака текстти жазабыз. Мисалы бирге жана өзүнө бөлүнгөн сандар жөнөкөй сандар деп аталат. Андан кийин экиден көп бөлүүчүсү бар сандар курама сандар деп аталат. Андан кийин биз бул жерден сөздөрдү жашырышыбыз керек. Ал үчүн мисалы жөнөкөй деген сөздү белгилеп туруп, blanket деген баскычты басабыз. Мына жөнөкөй деген сөз жашырылып калды. Андан кийин курама деген сөздү белгилеп туруп, blanket деген баскычты басабыз. Окуучулар бул тапшырманы аткарып атканда ушул жерге кайсы сөз коюлуш керек, ошону табыш керек. Андан кийин бул жерден сделанный дегенди басабыз. Үчүнчү тапшырмабыз дагы коюлду. Андан кийин бул жерден заполнить изображение деген суроону, тапшырманы тандайлы. Тандаганыбызда төмөнкүдөй болуп турат. Бул жерден биз бул жерге биз сүрөт кошобуз. Ал үчүн ушул белгини басабыз. Басканыбызда проводниктин терезеси ачылат. Мисалы бул жерге ушул окумуштуунун сүрөтүн коелу. Койгонубузда жүктөлө баштайт. Бир аз күтүп турабыз. Бул жерде жүктөлдү. Бул окумуштуунун атын окуучулар табыш керек. Кайсы жерге жазыш керек болсо, ошол жерге мыштын көрсөткүчүн алып барып басып коебуз. Демек ушул жерге жазыш керек. Биз туура жоопту жазып коебуз. Пифагор. Бирок бул туура жооп окуучуларга көрүнбөйт. Андан кийин дон, башкача айтканда сделанный дегенди басып коебуз. Андан кийин соответствие деген тапшырманы тандайбыз. Соответствие деген тапшырманы тандаганыбызда бул жерде дал келтирүү болот. Мисалы бул жерге окумуштуулардын сүрөтү менен атын дал келтиргиле деп коелу. Инструкция жазыштын кереги жок. Андан кийин бул жерде ADD Matching Pairs деген жерди басабыз. Басканыбызда бул жерден плюс белги чыгат. Плюс белгини бассак бул жактан микрофон менен сүрөттүн белгиси чыгат. Бул жерден сүрөттүн белгисин тандайбыз. Тандаганыбызда проводниктин терезеси ачылат. Биз өзүбүз кое турган сүрөттү тандайбыз. Мисалы бул жерден ушул сүрөттү тандайлы. Тандагандан кийин открыть деген баскычты басабыз. Басканыбызда бул жака сүрөт жүктөлүп коюлат. Бул окумуштуунун атын бул жака жазып коебуз. Туура жообун. Мисалы Аль Бируни деп жазып коебуз. Андан кийин кийинки сүрөттөрдү кошуу үчүн бул жерден бош жерге мыштын көрсөткүчүн алып барып, сол жак баскычын бир жолу басып койсок, төмөн жактан дагы ушундай эки сапча чыгат. Бул жерден сол тарабынан плюсту мышты басып койсок, плюс белги чыгат. Кайра дагы сүрөт коебуз. Сүрөт коюп туруп, бул жерден ушул сүрөттү тандайбыз. Тандагандан кийин бул жерден туура бул окумуштуунун туура атын жазып коебуз. Блез Паскаль деп жаздык. Андан кийин кайра дагы
сүрөт кошуу үчүн бош жерге алып барып мыштын көрсөткүчүн сол жак баскычын дагы бир жолу басып коебуз. Андан кийин бул жерге мыштын көрсөткүчүн алып барып сол жагын бир жолу бассак плюс белги пайда болот. Плюсту басып кайра сүрөттүн белгисин басабыз. Бул жактан ушул сүрөттү тандайбыз. Сүрөт жүктөлөт. Бул жака окумуштуунун атын жазабыз. Мисалы Пифагор. Бул окумуштуунун аты Пифагор. Андан кийин дагы тапшырма кошо турган болсок, дагы басабыз. Бул жерден басып туруп, плюс белгини басып, сүрөттү тандап, андан кийин дагы бир сүрөттү тандайлы. Бул жерден сүрөт жүктөлгөндөн кийин бул жака окумуштуунун атын жасабыз. Виет деп эле коеюк. Андан кийин бардык тапшырмаларды коюп болгондон кийин бул жерден кайра дон деген баскычты басабыз. Бул тапшырма дагы даяр болду. Андан кийин бул жактан сортировка дегенди тандайлы. Бул жерден стол дегенди тандап таблица түзсөк болот. Сүрөт тарта турган тапшырма берсек болот, текст жаза турган тапшырма берсек болот, сүрөттөрдү берсек болот, видео түрүндөгү тапшырмаларды, ссылка менен тапшырмаларды берсек болот. Ушул жактан тапшырмаларды тандай берсек болот. Азыр дагы бир тапшырма кошуп коеюн. Сортировка дегенди. Сортировка деген тандаганыбызда төмөнкүдөй болуп чыгат. Бул жерден суроону жазабыз. Жөнөкөй сандар менен курама сандарды ажыраткыла. Андан кийин бул жака эки бөлүккө бөлөбүз. Жөнөкөй сандар жана курама сандар деп. Бул жерди басабыз. Басканыбызда курсор пайда болот. Бул жака жөнөкөй сандар дейли. Бул жака курама сандар дейли. Жөнөкөй сандарды жазабыз. Туура жоопторуну. Бул жакта мисалы 2 жөнөкөй сан. Кийинки сандарды жазыш үчүн Enter клавишасын басабыз. Басканыбызда төмөн жака түшүп, дагы жаза турган жолчо чыгат. Бул жерден 3, 5, 7, 11 деп коеюн. Андан кийин бул жака курама сандарды жазабыз. 4, Enter'ди басабыз. 6, 8, 9, 10 деп жазып коелу. Андан кийин бул жактан дон деген баскычты басабыз. Мына биздин тапшырмалар даяр болду. Азырынча ушу тапшырмаларды эле түзүп туралы. Бул жактан ушул тапшырмаларды дагы тандап түзсөңүздөр болот. Бардык тапшырмаларды түзүп болгондон кийин бул жактан сохранено деген баскычты басабыз. Сохранено деген баскычты басканыбызда биздин тапшырма сакталып, бул жерден ылдый караган стрелка пайда болуп калат. Сохранено деген баскычты бастык. Сакталганга чейин бир аз күтүп турабыз. Мына сакталды. Сакталгандан кийин бул жактан ушундай стрелка пайда болуп калат. Окуучуларга тапшырманы бөлүшүү үчүн бул жерден азыр англисчеге которолу. Бул жерден орусча которуп көрөйүн. Англисчеге эле которуп коеюн. Бул жерден биз окуучуларга тапшырманы бөлүшүү үчүн Assign деген баскычты тандайбыз. Assign деген баскычты тандаганыбызда төмөнкүдөй болуп чыгат. Бул жерден орусча которуп көрсөк да болот. Же болбосо бул жерден Via Link деген баскычты тандайбыз. Via Link деген баскычты тандаганыбызда бизден төмөнкүдөй болуп чыгат.
интернет biraz жайыраак болуп атат. Via link деген баскычты тандагандан кийин бул жерден create attachment дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда төмөнкүдөй болуп чыгат. Бул жерден биз тапшырманын ссылкасын көчүрүп алуу үчүн ушул чынжырга окшогон белгини басабыз. Же болбосо бизде эгерде Google Classroom бар болсо, Google Classroom'га бөлүшүп койсок да болот. Ссылканын белгисин басканыбызда бизге ссылка чыгат. Бул жерден copy link деген баскычты бассак, ссылка көчүрүлөт. Ссылка көчүрүлгөндөн кийин бул ссылканы мессенджерлер аркылуу окуучуларыбызга бөлүшүп койсок болот. Башкача айтканда WhatsApp группа аркылуу ссылканы окуучуларга жөнөтүп коебуз. Окуучулар ссылка менен кантип тапшырма ссылка менен кирип тапшырманы кантип аткаруу боюнча кийинки сабакта көрсөтөбүз.